Салам достор, өзүңүздү дени сак алып жүрүү үчүн базалык өнүгүүлөр сунуштайм. Анда биз менен чогуу баштаңыздар. Анда жим лежадан баштайбыз. Орусча айтканда бул жатып түртүү төш булчугуна кетет. Базалык өнүгүүлөрдүн бири. Биринчиден бул туура жасаш керек, линияны кармап. Көтөрөбүз. Түшүргөндө бул жака түшүрөбүз төштү. Жай түшүрөбүз, дем алабыз, өйдөдө дем чыгарабыз. Бул көнүгүүнү 10 жолудан 10-12 жолудан 4 ирет жасайбыз. Арасына 1 мүнөт эс алабыз. Эң негизгиси туура жасаш керек. Дем алабыз, өйдөдө дем чыгарабыз. Кийинки көнүгүү өтөбүз. Кийинки көнүгүү становая тяга деп аталат. Бул дагы бир орусча айтканда золотая тройка деп коет. Ушу экинчи эң керектүү көнүгүүлөрдүн бири. Белге жасайбыз. Эң негизгиси бутту ийн аралыгына коебуз. Ийн аралыгына коюп, бул көнүгүүнү классическая становая тяга деп аталат. Бутту ийн аралыгына коюп, белди түз кармайбыз. Өйдө карап, кетти. Тизени аз-маз бүгүп, бел менен түшүрүп, бел менен тартабыз. Эң негизгиси туура жасаш керек. Белди түз кармап, белди түз кармасалар бул грыжа болушу мүмкүн. Ошондуктан туура жасап, эң негизгиси. Бул көнүгүү физикалык жактан дагы жана салмак кошкону абдан керектүү көнүгүүлөрдүн бири. Кийинки көнүгүү өтөбүз. Кийинки көнүгүү приседание деп аталат. Бул дагы бир эң керектүү базалык көнүгүүлөрдүн бири. Отуруп туруу кыргызча айтканда. Бул көнүгүүнү дагы туура жасаш керек. Эң негизгиси штанганы алып, бутту ийн аралыгына коебуз. Белди түз кармайбыз. Өйдө карап, анан эң негизгиси тизе буттун учунан өтпөш керек. Стулга отургандай отурабыз. Жамбашты артка. Белди бүкүрөйтпөй түз кармап, бул көнүгүүнү 10-12 жолдан 4 ирет жасайбыз. Аралыгында 1 мүнөт эс алабыз. Мен дени сак, сен дени сак болсоң, өлкө элибиз дагы дени сак болсо, албетте баарыңарды спорт менен дос болгого чакырам. Сиздер менен мен Элмар. Жакшы күн каалайм.